Убагында коррупциянын атасы деп таанылып, эл алдында жооп берүүнүн ордуна өлкөдөн качып чет жакта башпаанек кылып жүргөндөр азыр үн чыгара баштады. Анткени алар дагы деле мансапты, бийликти, байлыкты көздөшөрүн дагы бир ирет далилдеп жатышат. Булар ким экенин атын айтпасам деле билип атсаңыздар керек. Алмазбек Атамбаев 2011-2017 жылдар аралыгында өлкөнү башкарды. Бул убакытта анын шакирти, оң колу саналган Сапар Исаков эң майлуу сүттүү кызматтарды аркалады. Чу дегенде эле президенттин тышкы саясат бөлүм башчысынан дароо премьер-министрликке жетти. Өзүм өстүргөн мына жаш жигит премьер-министр болду. Атамбаевдин мындай дайындоосунун артында элге жакшы кызмат кылуу эмес, сол чөнтөктү толтуруш үчүн болгону убакыт көрсөттү. Алдыда фактылар менен эки кылым коррупционерлери кандай махинацияларды жасап байыгандыгы тууралуу кеп кылабыз. Атамбаев бетине кармап, энергетиканы кыйраттым деген долбоору бул Бишкектеги жылуулук борборун оңдоп түзөө болгон. Ал үчүн кытайлык TBA компаниясынан Кыргызстан $386 миллион насия алганы маалымдалган. Жылуулук борборун оңдоого мынча ири суммадагы карыз алынып жатышы да көпчүлүктү нааразы кылган. Анын үстүнө бул компанияны ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков тендери жок эле өткөргөн болчу. Кытайлык TBA ишканасы тендерсиз тандалып алышы өкмөттөгү кайсы бир адамдар жеке кызыкчылыгын көздөп жатат деген сөздөрдү жаратат. Анын үстүнө сынактын шарттарынан тышкары TBA дүгүнөн сунушталган $386 миллион деген сумма кайдан келип чыкты деген суроону да жаратат. Мындай кептерге карабастан Атамбаевдин бийлиги TBA компаниясынан $386 миллион акча алып, ТЭЦти укмуш кылып оңдойбуз деп ишти башташкан. Бул компания ишин мыкты аткарган компания деп мактаганы да бар. Бул чындыгында эле жакшы иштеген компания. Кээде эмне үчүн бул компания, эмне үчүн жергиликтүү компания эмес деп айтышат. Азыр кээ бир чоң жолдорду туш келди бере беришти эле, кайрадан ремонт кылганга туура келип жатат. Албетте, бул Кытай тараптын шарты. Кытай компаниясы иштейт деп реконструкцияга акчаны Кытай берди. Ошол эле кезде Кытай жумуштун сапаттуу аткарылышына жоопкер да болот. Мактаган кыз тойдо тырпет-тирет болуп, TBA компаниясы оңдогон ТЭЦ ызгаардуу кышта иштей албай чоң аварияга, жарылууга тушуккан. Анан Сапар Исаков бүгүн кайрылуусунда жаңы кубаттуулук ишке киргенден кийин жептин иши бир дагы жолу үзгүлтүккө учураган жок деп кантип уялбай айтып жатат. Бул окуя Атамбаев менен Сапар Исаковдун чыныгы жүзүн ачкан. Себеби дал ушул эки эргул ТЭЦти $386 миллион оңдойбуз, электр энергиянын кубаттуулугун көтөрөбүз деп жалындуу сөздөрдү айтып элди алдап, өздөрү болсо тымызын акча жасашкан. Кантип десеңиз кулак салыңыз. Мен өзүм араң турам. Демеле жостко кылып салгым келип атат да баарын. Акча кымыруунун амалын Атамбаев менен Сапар Исаков эң мыкты ойлоп табышкан. Алар TBA берген $386 миллион сол чөнтөктү толтуруу үчүн ТЭЦке алынуучу жабдыктардын баасын эселеп кымбаттатышкан. 128 видеокамера коюп турсуздар. Ошону $1,8 миллион. Мындай логический эме барбы? Камераларыңарды көрдүк, обычный китайский камера. Ар бир камераңыздар $14,500 обходились. Ал эми ТЭЦти оңдоодо колдонула турган ат тиштер $600 сатылып алынганы элдин оозун ачкан. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Ошол кезде Атамбаевдин ат тиш темасы лакапка айланып, жарандар мазактап чыгышкан эле. Албетте кычкачтын баасы $640 болгондо ким гана пайда көргүсү келбесин. Дал ушундай өңүттөгү билдирүүлөр жылуулук электр борборун оңдоодо шаймандарды жогорулатылган баада сатып алгандыгы тууралуу документ ачыкка чыккандан кийин башталды. Атамбаев менен Исаковдун эл үчүн иштейбиз деген жалындуу сөздөрүнүн артында кылым аферасы жатканына дагы бир далил келтирели. Бул тарых музей бүткөндө бул Кыргызстандын сыймыгы болот. Кыргызстандын сыймыгы, биз сыймыктанган музей болот, Кудай буйрса. Себеби мен бул музей оңдолуп атканда өзүм ошо куратордагы болуп бердим да. Убагында Атамбаев менен Сапар Исаков тарых музейинин ичин сыртын жаңыртып, туристтердин агымын арттырабыз деп көкүрөктөрүн какканын унутпаган чыгарсыз. Бул ишке туркиялык Тика уюму тартылып, эч кандай тендери жок эле иш башталган. Анда тарых музейин оңдоого $15 миллион өлчөмүндө каражат кетери айтылган болчу.
Ийри буйру болгон бул таяктарды бир көргөн адам эшиктен эле алып келип койгон деп ойлошу толук мүмкүн. Бирок 58 даана таяктан жасалган инсталляциянын ар бири $600 Европадан сатып алынган эле коррупциянын кулагы көрүнүп калганына далил. Вот одна штука, вот это дерево $600. Атамбаев менен Сапар Исаков жыгаштан таяктарды гана эмес, эшекке окшогон аттарды да жасатып музейге коюп, элдин кыжырына тийген. Алар 14 000 евродон бааланган. 28 тысяч евро. 14 000 ар бири. Жок, бирөөсү 28 000. Айта берсек, музейди оңдойбуз, эмеректерди жаңыртабыз деген сөз менен мурдагы президент баш болуп, өкмөт башчысы төш болуп тымызын миллиондорду кымырышкан. 81. 100 тысяч сомов. 100 тысяч сомов, да? Ну догадай-ка я сяду, в чем у него прелесть. Это обычная история. Атамбаев менен Сапар Исаковдун аферасы Бишкек жылуулук электр борбору менен тарых музейин оңдоо менен эле чектелген эмес. Дагы бири Ысык көлдөгү Чолпон Ата шаарындагы ипподром. Ипподромдон деле акча кымыруу схемасы музей менен жылуулук борборундагыдай болгон. Тагыраагы дине тарбия комплексин курууда бааларды көбөйтүп, акча жасашкан. Ипподромдун курулушуна финансы министрлиги тарабынан 1 миллиард 584 миллион сом бөлүнгөн. Бирок курулушта акча каражаттарын максатсыз пайдалануу жана жумуштун баасын көтөрүү фактылары табылган. Натыйжада мамлекетке келтирилген материалдык чыгым 250 миллион 814 миң сомду түзгөн. Бул иштерге Сапар Исаков өзү кураторлук кылган эле. Убагында бийликти колго алып, Кыргызстанда кылым аферасын жасаган Атамбаев менен Сапар Исаков жакшы эле байлык топтошкон. Бир эле мисалы айта турган болсок, Койташта 2,7 гектарга салынган хан сарайы. Ал эми анын ичиндеги кымбат баалуу шамчырак, эмеректердин баасын айтпай эле коелу. Атамбаев бийлик башында турганда байыганын мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев да айтып чыккан эле. Атамбаевдин хан сарайы 5-6 миллион доллар турат. 5-6 миллион доллар. Атамбаев жананын пресс-службасы Атамбаев жеке өзүнүн каражатына курду деп айтып жүрөт. Кайдан ал акчаларды алды? Акча кайдан? Жомоктогудай акча. Атамбаевдин оңголу Сапар Исаков да жакшы эле байлык топтогон. Элита үйдөн квартира алып, унаа токтотуучу жай сатып алган. Кыңырыш 40 жыл өтсө да билинет болуп, Атамбаев менен Сапар Исаковдун былыктары өз убагында чыккан болчу. Элди алдап, куру сөз менен убада берип, бирок эл үчүн эмес, өз кызыкчылыктары, пайдасы үчүн иштеп жүргөнү билинген. Аларга убагында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү, ишенип тапшырылган мүлктү өзүмдүк кылып алуу же жок кылуу сыяктуу беренелер менен айып тагылып, камалышкан болчу. Камакта отурганда да актыгын далилдей албай коюшкан. Азыр экөө тең чет өлкөдө отуруп алышып, убагында кыйратканбыз деп оозу мурду кыйшайбай эле сүйлөп жатышат. А бирок эл Алмазбек Атамбаев менен Сапар Исаковдун эл үчүн жасаган арам иштерин унутушпайт.